Мен азыр сиздер менен бир тема жөнүндө бөлүшкүм келип турат. Бул аябай көйгөйлүү тема. Болуп көрбөгөндөй биздин иммунитетибиз ушунчалык бизди сактай албай калып атат деген тиянакка келип атасың да. Анын бирден бир себеби биздин жеген ошол зыяндуу заттар. Мен азыр ошо сиздер менен бөлүшкүм келип аткан таттуулар аябай тренд болуп аткан. Колумда бул обой чаптаган клей, обойный клей дейт. А бул деген өзүңүздөр көрүп тургандай кандай конфет? Маршмеллоу. Бул жерде ошол жумшак таттуу менен обойдун экөөнүн бири-бирине кандай тиешеси бар деп ойлошуңуздар мүмкүн да. Анан мен булардын составын айтып берейин. Бул конфет деле мына жумшак, модифицированный кукурузного крахмала деп турат да. Сыртын окусаңчы, модифицированный кукурузный крахмал. И обойный клейди мага ишенбесеңиздер барып туруп окуп көрөсүздөр составын. Тоже да бул дагы модифицированный кукурузный крахмал. Демек, бул конфеттерибиз эмнеден келип чыгып атат? Могу таттууларыбыз. Бул дагы кукурузный крахмалдан жасалып атат. Бул дагы кукурузный крахмалдан жасалат. Бул баланын ичине киргенден кийин ушундай чоюлчактыгы менен мына көрүп атасыздар, чоюлат, кадимкидей резинка сыяктуу болуп чоюлуп ажырап атат. Бул организмге, баланын ичегисине киргенден кийин ушунчалык болуп көрбөгөндөй керексиз заттарды өзүнө тартып туруп, кишечник иштөө системасын бузуп атат. Азыр ылдый жактан башталды боор оорусу. Өт оорусу ылдый жактан башталып атат. Жаш балдарыбыздан башталып атат. Ошон үчүн мен сиздерге эмне айтмакчымын? Мисалга өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, бир момундай шоколадты чыгаруу үчүн буга деген толтура химикаттарды кошушат. Биринчи эле алып карагандай соевый белок, крахмал, ар кандай кош истендиргич деп коет, жыт берүү, ошонун негизинде анан кийин ушундай шоколаддар пайда болуп атат. Буну биздин балдарыбыз жеп алат дагы, иммунитети түшүп, ар кандай ооруларга алып келип атат. Эгерде сиз мисалга чыныгы шоколад жегиңиз келсе, мына шоколадты көрсөтөйүн сизге. Мына көрүп алыңыздар. Бул шоколад мондай түрдө болот, медальон түрүндө болот да. Бирок муну жеп көрсөңүздөр, бул таттуу эмес. Аябагандай ачуу. Бул ошо ачуу шоколадты мисалга балдарга берсеңиздер эч качан жебейт. Себеби бул жакта эч кандай химикат жок. Химикаттарды кошуу менен гана балдарды мисалга кукурузный сироп, кукурузный крахмал, ар кандай жыпар жыттарды кошуп отуруп, анан ошол шоколаддардын курамын көбөйтүп туруп, анан кийин арзан сатуу. Өндүрүүчүлөр эч качан сиздердин ден соолукка кам көрбөйт деп эле айта алам. Себеби мен өзүм башыман өткөн үчүн мен деген мондай шоколадты бир күндө 2-өнү же 3-өнү жебесем тура алчу эмесмин. Себеби мен ошондой кылып, көз каранды кылып койгон. Себеби ошол кошулган химикаттардын негизинде мен ушунчалык ушундай шоколаддарга көз каранды болуп калгам. Ал шоколадка көз каранды болуу менен бирге мен ошо ички органдарымды аябай бузуп алгам. Азыркы өндүрүүчүлөргө мен суранып кетерим, уй этинде болобу, мисалга көбүнчө уйдун эттеринде кездешет, тоок эттеринде аябай кездешип атат, гормон роста. Сиздерден сураныч. Акыретте баарыңыздар жооп бересиздер. Гормон роста, мисалга, ошол уйларга, букаларга, например, тоокторго берип аткан гормон ростаңар биздин жаш балдарыбызды, биздин организмибизди уландырып атат. Без гормон роста эле тамак жегибиз келет, бирок азыр тилекке каршы ошондой тамактар жокко эсе болуп калыптыр. Неге дегенде, бул дагы бир өндүрүүчүлөрдүн чөнтөгүн кампайткан бул бизнес десек болот да. Тооктор мисалга өзүбүз күнүмдүк жеп жүргөн тоокторубуз эле негизи без гормонна роста, без гормонсуз алар 5,5 айда жетилип
7 эле экен да, 5,5-6 айда анан жегенге жарайт экен. Азыр эмне болуп атат? Болгону 1,5 ай, 2 ай аралыгында биздин ошол тоокторду жегенге возможность болуп калат. Ал деген эмне? Ошол гормон росталарды көп берген негизинде анан ошол тооктор жегенге жарамдуу болуп чыгып атат. Ошон үчүн мен сиздерди аны жеңиздер, муну жеңиздер деп эчтекеге үндөбөйм. Бирок болушунча таза тамактанганга аракет кылыңыздар. Эгерде ден соолугубузду жана биздин келечек муунду сактап калалык десек, ушундай нерселерден алыс болсок. Анан дагы бир айта турган нерсе, азыркы заманда дыйкандар экиге бөлүнүп калган да. Неге дегенде, өзүбүз үчүн деп башка эгишет, ал эми базар үчүн деп башка эгишет. Базар үчүн эккенде алардын арасында мисалга базарга эл үчүн эккен эгиндерде аябагандай глифосат көп. Глифосат деген чөптөрдү, сарняктар деп коет, ошолорду жок кылуучу дары болуп эсептелинет. Ал глифосаттарды жегенден кийин кадимкидей эле ошол биз жеген жемиштердин составында, курамында толтура болот дагы, биз аны билбейбиз, алабыз, жейбиз. Эмне болот? Анан биздин организмибизде жанагыга окшогон, мен жогоруда айтып кеткен оорулардын баары келип чыгып атат. Дыйкандарга дагы айтып кетчү дагы бир сөз, сураныч. Болушунча ушу биздин элибизди таза тамактар менен камтыганга аракет кылсак, туура ал оор, ал үчүн аябагандай эмгекчилер талап кылат, эмгек күчү керек болот. Бирок ошо чөнтөгүбүздү кампыйтып алалы да анан калган адамдарды ойлобой эле коелу. Биз главное өзүбүздү өзүбүз баксак болду эмес. Ошол дыйкандардын биз аркылуу таап жеп аткан тамактарыңыздар ошолор адал болсун деп айтып кетет элем. Себеби бизге сураныч ушундай дары дармектерди жегизбегенге, биздин балдарыбыздын ден соолугун кам көрүүгө сиздер дагы бир салым кошсоңуздар деп айтып кетет элем.